Супер KG порталынын жана YouTube каналынын ошондой эле Супер Info гезитинин окурмандары менен кайрадан амандашып отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө бир аял затына тиешелүү суроолорду бере турган маек. Менин коногум Саадат жалпы журтка өзүнүн каверлери менен танылган сулуу аял заты. Буюрса экинчи наристесин күтүп жатат, адашпасам. Кандай болуп атат? Кош бойлуулук кандай өтүп атат? Кош бойлуулук аябай сонун өтүп жатат, Кудайга шүгүр, эч кандай андай жалоп жок. Башында кыйналып жүргөм. Башында кыйналып 3-4 айдай кыйналдым. Төшөктөн тура албай, только постельный режим болуп калган. Тамак жей албай, тамак жасай албай калган учурум болгон. Ошол маалда аябай ыраазымын жолдошума. Жолдошум ошол маалда өзү тамак жасап берип аткан учуру болду. Тамак жасабаса дагы тамак алып келип берип аткан учуру болду. Шылса мени ачка калтырган жок. Азыр болсо баары жакшы, баары өтүп кетти. Бирок эме мындай таттуу нерселерге аябай катуу талгак болуп атам. Таттуу нерсе жегим келет, мындай фруктларга аябай талгак болуп жатам. Ошол эле. Биринчи ирет эне болуп жаткан жоксуңар. Билесиңер, буга чейин дагы кош бойлуулук, буга чейинки кош бойлуулуктун азыркы учуру менен бир аз айырмасы болуп атабы? Ооба, айырмасы асман менен жердей. Мурда мен мындай кандай десем, мурунку кош бойлуулугумда каприздеримди мынчалык көрсөткөн эмесмин эч кимге. Каприздеримди мындай көрсөтө алчу да эмесмин. Уялып эле, коркуп эле, мындай чүмчү эле берчимин. Уяла берчимин. Азыр балам да ошондой болуп калды. Уялчаак, тартынчаак, ушундай да. Мунусунда болсо мындай бетке эле айтам баарын эле, эмне кааласам, даже азыр жазында клубника андай эмнелер да жок. Азыр чыга элек. Чыкты, мындай кандай десем, кымбат да аябай. Ошондой нерсе кааласам дагы айтып атам. Жегим келет деп, ошо жолдошум алып келип берди акыркы күндөрдө. Ал өзүнчө бир чоң окуя болду. Болбосо алып келбейт болчу. Ошо аябай катуу ыйладым эле. Бул негизи мен муну эме кылып алгам да. Инстаграмда ошто бартер деген нерсе бар да. Мен реклама кылып берем. Алар мага ошол нерсе продукциясын берет да. Мен аны көрөм, өзүм жеп көргөндөн мага жакса, мен дагы элдерге сунуштап берем Инстаграм аркылуу. Анан мен жашынакай эле отуруп алып, бир даштык жебептирмин. 500 грамм мага салып жиберишкен, аны тосуп алып, аркы кухняга барып келгиче балам баарын жеп салыптыр. Болбосо 500 грамм аякта бир 7-8 эле штук болот да. Аябай жеп салыптыр, аябай жакшы көрөт да балам дагы. Мен сага аны көрүп алып мен ыйладым жолдошума. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ушундай катуу ыйладым, көзүмөн жаш токтобойт, көзүм баары шишип, ошол күнү кечине тойго да бармакмын. Көзүм баары шишип, силер менин эмемди, клубникамды жеп салдыңар деп. Анан иниңдин кызы сага ошо эмелеби депчи, клубника элеби деп. Баары базардан килограмм 2000 сом экен, 1000 сомдо 500 граммын алып келип берди. Ошо менен жеп алып, довольный отуруп калдым. Тойдуңузбу? Тойгон жокмун. Негизи ушул учурда айымдар мындай бир өзгөчө кыялдары чыгып кетет. Ыйлак болуп калган окшойсуз, байкашымча. Жок, мен оңой менен ыйлабайм. Бирок ошондой мындай чындап эле катуу тийип кетти. Өзүм канчадан бери, жаңы жылдан бери аябай эңсеп жүргөм да, клубника жегим келип атат деп элечи, бирок жолдошума эч кимге айткан эмесмин. Өзүм ичимен эле эми жок нерсени эмне кылам требовать этип, не надо деп ушинтип эле отургам. Анан бир маалда эле чыгып өздөрү жазып калышты мага анан. Ой, Кудай жалгасын деген бойдон эле алдырып, ушундай бир отуруп жейин дедим эле. Жок да келсем. Баарын жеп алыптыр. Анан алардын жарнамасы эмне болду? Ошондо алардын жарнамасы. Жолдошум кайра башканы алып келди да. Ошону тартып киргизип койду. Ошо
только сырт эле жок да. Дии болсо упакованный болуп жакшынакай болуп келген да. Контейнерде болуп келген да. Анан эмеге пакетке көтөрүп алып келди дагы. Анан мен контейнерге салып туруп видеого тартып алдым. Ошо экөө бирдей эле экен. Эч эмеси жок. Чоңдугу, салмагы бирдей эле экен. Ситуациядан чыгыптырсыңар да. Чыктык го. Негизи айтпадымбы, бир аз өзгөрөт айымдар депчи. Сиздеги кыял жоруңуз болбосо эмне өзгөрдү? Табит, тамакка болгон табит өзгөрдү же? Тамакка болгон табитим деле эч өзгөргөн жок. Мурдакыдай эле болгону эле ошондой жанагыдай элдеги жок нерсени эле жегим келип эле өзүнчө эле оолугуп атам. Анан азыр дагы эме жок да, арбузбу, дарбуз чалек да, дарбуз жок, ошо дарбуз жегим келип жатат азыр. Анын каяктан табам, майла жок. Буюрса чыгып калат болуш керек аз күндөрдө. Аз күндөрдө чыгып калса сөз алып жейм. Клубниканы деле алып жедим го. Ошо Кудай буйруса. Негизи буга чейин айтып калдым, кичүү уулуңуз бар. Эне болгондон кийин уулуңуз сизди кандай тарапка өзгөрттү? Аны эне болгондор гана түшүнөт. Жаш кыздар азыр мен айткан сөздөрдүн бирин дагы көзгө албай коюшу мүмкүн, бирок эне болгондон кийин вот жаңы төрөп баланы монтип төшүңө жаткызат го. Баланы төшүңө жаткызганда эле мындай бир энелик бир сезим ойгонот. Ошо мен ойлонгомда, ушу мен адаммын деген. Мен адам болуп туруп, адамдан менден кантип адам чыгып кетти, жаралып кетти деп ушинтип катуу ойлонгом. Анан аябай катуу кыйналып төрөдүм да, меники роды тяжелый болду. Анан 2 сутка кыйналдым, толгом 2 сутка болду, 2 күн болду. Төрөтүм канча 1 саат болуп калды, окшойт 1 сааттай болду. Анан разрыв деп коет, разрыв менен төрөдүм. Анан эң баарынан дагы ошо кыйналып жүргөн убакыттарда кош бойлукту көтөргөндө эле оңой эмес да. Бел ооруйт, бөйрөктөр кысылат, анан бөйрөк бала чоңойгон сайын бөйрөк кысылганда адам, аял киши шишийт. Мен шишидим, жакшы шишип атам. Az дагы мына обручалкамды тагынбай, обручалкамды үйгө чечип койдум, батпай калды ооба. Анан буттар шишийт, буттун таманы менен, вот таманын асты менен үстү да шишип кетет. Анан ар бир кадам баскан сайын бут оорутат. Анан ошондой маалда мамамдын баркын катуу билдим го дейм. Ошондой кыйынчылык маалда ошо мамамдын баркын аябай катуу билдим. Ошо энелердин баркын билдим негизи эле. Эне болуш бул оңой иш эмес экен. Ошодон кийин мен катуу токтолдум. Көбү айтышат, ушу сен катуу токтолдуң ушу эне болгондон кийин депчи. Мен жаш кезимде шок болчумун, аябай шок. Лишний күлгөн, лишний көп баскан, кайшы айтышып койгон, ушундай кыз болчумун, кайсар кыз болчумун мындайча айтканда. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, ошо биринчи эмес, ушу экинчи баламды төрөйүн деп турган учурум жакшы эле токтолдум. Токтотуп койду мени жашоо. Ошо. Төрөш оп-оңой төрөп коесуң, анан аны багып чоңойтуш кыйын деп коет да. Төрөш деле оңой эмес, аны деле төрөш керек да. Ошондой улуу апаларыбыздын айтып койгону бар. Төрөгөн бакканга салыштырмалуу оңой эле иш болуп калат депчи. Анан депрессия деген бар. Эң бир көбүнчө биринчи төрөттөн кийин айымдардын көпчүлүк пайызы депрессияга кабылышат. Төрөттөн кийинки депрессия. Кандай нерсе башыңыздан өткөн жокпу? Андай нерсе менен башыман өткөн жок. Бул адамдар кээбиркилер жашоосуна ыраазы болгон адамдар жакшынакай эле өтүп кетет. Жашоосуна нааразы болгондор, мисалы, ар кимдики ар кандай да 5 кол тең эмес. Меники жакшы эле өтөт болуш керек, меники жакшы эле өткөн. Эч нерсени ойлонгон деле эмесмин. Мен ойлонгум деле келчү эмес эч нерсени. Анткени мен эң биринчи очередте өзүмдү, анан өзүмдүн баламды ойлочумун. Бирөөлөрдү уже ойлонбой калгам, ошо төрөгөндөн кийин. Не стоит андай нерсе депрессияга кирип, ал жөн эле мындай сөз го деп ойлоп коем. Кээинки аялдардын, айымдардын жашоосу татаалыраак болот го бир аз. Жолдошу менен, балким же кайын журту менен, же үйдөгүлөрү менен келишпестик болгондо, балким ошодон депрессия болушу мүмкүн. Аны төрөгөндөн кийин эмес, төрөгөнгө чейин деле депрессия болот антипчи. Ал жөн эле сөз деп ойлойм да. Мен андай болгон эмесмин. Тастасын андай болбой эле коеюн. Ошо. Бала багуудагы эң бир кызыктуу,
Ал учурда деле бир ыйлап, көз жаш төккөн, кийимиң жуулбай сүт жуттанып жүрүп калган бир учурлар болот да, жаңы гана төрөп түшкөндөн кийин. Ошондой бир учурларды эстей аласызбы? Эсиңизден эмне кетпей калды эле? Мен биринчи баламдабы, мен улуу баламда андай деле укмуш катуу нерсе болгон эмес. Эми мен балким жаш болгонумабы же эч нерсени байкабай эле балам өзү менен кошо бала болотуп эле чоңоюп кеттик экөөбүз чогуу. Азыр көчөдө көргөндөр мени балаң деп айтпайт. Бул сенин иниңби дейт. Ооба деп коем. Ошондой эле да. Анан кандай десем, андай эң кыйналып андай учур болгон жок чын. Мен балам кыйнаган да жок мени. Түндө да турчу эмес. Түнү уктачу, эртең менен турчу. Менимче Кудай бул өзү жаш көп кыйнабайын деген го. Балким мен Кудайдан ошону аябай катуу тиленчимин, ушу балам жош болсо экен. Мен бала өмүр багып көргөн эмесмин да. Бала багып көргөн эмесмин. Анан ушу Кудайдан тилене берчимин, ушу балам боюмда бар кезде жош болсо экен, акылдуу, ыймандуу болсо экен, баарын тиленчимин. Анан көп нерсе тиленгеним ушу жош бала болсо экен деп эле тилене берчимин. Мындай шок болбой эле койсунчу. Азырынча мен бала багып көрө элекмин го. Эми биринчисин балким төрөп тыңып жакшынакай үйрөнүп алгандан кийин балким экинчисинде жакшы болуп мындай шок балдардан бере бер дегем да. Бирок азыр биринчи баламды мындай опыт алып алайын, биринчи балам мындай жош болсун деп тиленип атып эле. Аябай жош болду. Ошол мен эч кыйнаган жок мени. Азыр да ошондой. Азыр да эч кыйнабайт. Өзү менен өзү жүрө берет. Ошо. Экинчиңиз деле ошондой болсун. Экинчим деле ошондой болсун. Балам төрөлгөндөн баштап ушул убакытка чейин мени бир кыйнаган жок. Бир кыйнап, бир эме кылып, мындай кандай десем, көп расход да кылган жок мени. Эме эмчегим чоңойду, керки балдардай эмбей да коет экен да. Эмбей коюп, анан мындай искусственный жанагындай сместер менен беришет экен. Ал смесь эле канча сом турат мисалы үчүн? Бирөөсү эле 800-900 сом, 1000 сомго жакын турат экен, кичинекей элечи. Билбейм, меники эч антип кыйнаган жок. Анан меники ошо азыр памперс эле кийип чоңойду, бүттү. Памперске эле расход кетти, болду. Андан башка эч нерсе кеткен жок. Мен даже биринчимди төрөп барганда, сокукта төрөдүм да. Сокукта төрөп барганда мен даже өзүмө да кийим алган эмесмин, балама да кийим албай, эчтеке албай барып төрөп койгом. Жетишпей калган мындайча айтканда. Балам шашып кетти окшойт да. Мага сентябрдын айынын аягына берген, 25-теринен өтүп деп айтканда, а мен болсо ошо 16-17 эле 20-ларында числосунда бармакмын, 20-числолордо бармакмын. Бирок мен 15-инде толгон башталып, 16-сында уже төрөп койдум да. Ошондой болуп калды. Жетишпей калгам. Эртерээк төрөп койдуңузбу? Анан мен эртерээк төрөп койдум. Анан мен төрөгөндөн кийин келип анан баары очереттеп, убакыт менен келип баштады. Кийим-кийимдер. Мен төрөгөндө дагы, мен төрөгөндө кийим, памперс эчтеке жок да. Анан менин жанымда жаткан эжелер бөлүшүп беришкен да. Ошондой болгон. Кыргызда ырым-жырымдар бар го, бала төрөлгөнчө эч нерсе алса болбойт деген. Ал нерселерге кандай карайсыз? Мен ишенбейм андай нерселерге. Болбойт ана мына деген жөн эле бул сөз. Болот, жакшынакай эле болуп дайынданса болот. Мен уже дайынданып баштадым. Меники 7 ай, уже 7 айда эле уже кийим, акырындан маскелерди алып уже катып баштадым. Ошо, бирок мен точно биле элекмин али ким болот экенин. До сих пор биле элекмин. Атайын билбей жатасыздарбы? Өзүдөн айткан негизи ким экенин. Бирок мен ишенген эмесмин. Божомол менен. Божомол менен эле айтып коюшкан да. Ошо түшүп коюш керек болот дагы. Жолдошума интересно болот. Ким бияк өзү депчи. Анан билбейм мен өзүм деле деп коем. Анан элдерден көпчү сурашат экен да, жолдошум көчөгө чыгып калганда тегеме деп, кийим депчи. Анан тамашалап айтып коет экен, эгиздер депчи. Анан жолдошум өзү дагы не уверен болуп атат. Эркек болсо атын момдай коем, кыз болсо момдай коем деп жатат. Анан билбейм,
ким болот, ким болсо дагы мен үчүн эң башкысы ден соолукта төрөлсө болду. Бирок көпчүлүгү кыз болот деп жатышат. Биз өзүбүз да кыз күтүп атабыз аябай. Ошо музейге баргандан корком ушу. Кыз дебей койсом эмне болот депчи. Менимче уул болобу, кыз болобу негизгиси дени сак. Дени сак, аман эсен төрөлүп алса ошол эң башкы выигрыш ошо. Аман эсен көз жарып алышыңызга биз дагы тилектешпиз. Мындан ары, мисалы үчүн, эне болдуңуз, баланы тарбиялаган бир аз башыңыздан өттү дегендей, бала тарбиялоодо кандай принциптер пайда болду? Бир эрежелер барбы сизде? Менде мисалы кандай эреже бар, конечно. Ар бир энеде болот да андай нерсе. Менин балам али кичинекей да. 2,5 жашта азыр. Анан баланы бул түшүнбөйт, буга боло берет деген болбойт да. Наоборот түшүнөт, кылыш керек, мындай болот, мындай болбойт деп туура жагын түшүндүрүп айтса, бала түшүнөт. Кээ бир балдар действительно аябай капризный, меники ошондой болуп баратат. Себеби мен баардык нерсени алып бере берип, атасы экөөбүз аябай катуу эркелетип коюп турбуз. Кече күнү байкадым, игрушка алып бербей койдум. Акчам жок болчу жанымда, действительно. Болсо алып берип коем да. Жанымда жок болуп калды да тыйын. Анан жок, балам, менде акча жок. Жүр, үйгө барабыз. Анан папаң менен чыгып кайра алып береме десем. Эме да, мындай капризнийраак да, бир аз укпайт, анан ошол жактан туруп калды. Өлүп кетсин дедим да, ошол жактан катуу чымчып койдум эле. Өзү эле үйгө жүгүргөн бойдон кетти. Кээде ошентип бир аз катуураак камап коюш керек баланы дагы. Анан аябай эле эркелетип, аябай эле эметип кеткен болбойт экен. Мындай жашоодо дагы, кийин чоңойгондо дагы ушундай капризный болуп калса жаман экен. Мен коркуп калдым чын. Жаман экен мындай нерсе. Слишком катуу дагы эмес, слишком мындай жоош дагы эмес, мындай орто калыпта болуш керек экен. Мен жок дегенде жок болуп калыш керек экен деп калдым да. Ошо. А папабыздан аябай коркот. Анткени эркек да баары бир. Менин сөзүм, эненин сөзү бок, атанын сөзү ок деп коет го. Атасы эй дегенде сразу жүгүрүп кетет. Атабыздан коркобуз. Анан менин сөзүмдү угуп да койбойт. Кыйкырганда гана угуп салбаса эле ошо. Тойго барышым керек эле деп калдыңызбы эгиздин башында? Азыр деле тойлорго чыгып атасыздарбы? Азыр эми тойлорго аябай чакыруулар көп болуп, действительно чакыруулар көп болуп жатканда барып коем. Мындай бирок азыр мен кош бойлуулуума ылайыктуу, мындай эми кандай десем, көп жактан отказ берем да. Көп жактан отказ берем, көп жакка барбайм. Эми элдин алдына көп чыккым келбейт. Азыркы ушул маалымда мен өзүм көнүп калыптырмын, арык чырай, жашнакай болуп чыккан күндөрүмдү сагындым дебейми. Анан азыр кош бойлуулугуман аябай шишип кеттим. Шишидим, буттарым чыкты, ичтерим чыкты, беттерим чыкты. Анан ошо азыр көп жакка көрүнбөй элемин, үйдө эле отурам. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө бир аз сүйлөшө турган болсок, көбүнчө кавер ырдайсыз. Анан өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз менен алектенип, өзүңүздүн автордук балким ырларыңызды ырдап чыгуу оюңуз да барбы? Ойдо дагы бар, планда да уже бул ишке ашкан. Кандай десем, уже өзүмдүн ырларым 2 ырым жазылды. Бирок азыр ошо кош бойлуу, кайра эле ошо кош бойлуу болмайынан эле клипке тартылган деле невозможно да, бул ич мененчи. Кайра эле ошо кош бойлуулугума таянып эле ошол нерседен көп нерседен калып атам. Бирок эчтеке эмес, аман эсен төрөп алсам, бул нерсени кайра эле тургузуп коебуз. Бирок 2 ырымдан уже өзүмдүн 2 ырым бар, өзүмдүн 2 ырымды жаздыртып койдум, голосун жаздыртып койдум, дап-даяр турат. Алар мени күтүп атча, сен качан төрөп, сен качан клип тартасың депчи. Ошо аны мен ырдын өзүн эле чыгарбайм. Ырды клип менен кошо чыгарам да, буюрса. Чогуу чыгарам. Негизи айтып калдыңыз, бир аз өзүмдүн жеке карьерамды баштап, кавер гана эмес, башка ырларды да ырдайын деген оюм бар депчи. Жаздырып да коюп турсуз. Анан өзүңүздүн карьераңызды кандай элестетип атасыз каверден сырткары? Каверден сырткары өзүмдүн карьерамды элестетсе сонун да. Элестетип эле жата бербей, бул нерседе иштеш керек да үстүнөн. Элестеткенде жакшы эле элестетем. Кандай ырларга көбүнчө ыктайсыз? Мисалы үчүн, азыр кей-поп деген бир тренд бар.
Андай кей-поп, мей-поптун түшүнбөйм. Өзүм жаш болсом дагы кей-поп андай эмнелерди көп түшүнө бербейм. Балким фольклор жааты. Меники фольклор жааты жана эстрада жааты. Эки жаат менен ырдайм. Ар кимдин стили ар кандай да. Көркө рэп менен ырдашат, көркөлөр джаз ар кандай да. Меники лично фольклор жана эстрада. Экөөнү тең бирдей алып кетким келет. Ошо. Кош бойлуулук жөнүндө сүйлөшүп атканга байланыштуу. Качан төрөт күнү качан деди? Төрөт күнү Кудай буйруса ушу майдын аяк жактары. Аз эле калган Кырбаева. 2 ай калды. Сизди аман эсен көз жарып алышыңызга тилектешпиз. Сөзсүз түрдө төрөтүңүз жеңил, оңой өтсүн. Байкабай эле калыңыз. Ошону Кудайдан тиленип эле атам. Оңойлуу болуп кетсе экен, бат эле барып төрөп койсом экен деп эле. Анан дагы эме кылгам. Мурдакы интервьюда бир келгенде айтып койгом. Мен төрөсөм дагы, эме кылсам дагы обязательно суперкейджини чакырам деп койгом. Кудай буйруса, мен төрөсөм дагы выпискага келип бересиздер, Кудай буйруса. Сөз түрдө барабыз. Сонун сиздин угармандарыңыз үчүн, буйөрмандарыңыз үчүн сонун репортаж жасап беребиз. Сиздин кичинекей бөбөгүңүз менен чыкканыңызды көрсөтпөсөк болбойт болуш керек. Аны көпчүлүк күтөт. Жеңил төрөт, жана айтканымдай эле аман эсен төрөп, наристеңизди колуңузга алыңыз. Сөз түрдө аялдык бакыт каалайбыз. Берген маегиңиз үчүн чоң ыраазычылык. Маектин соңунда өзүңүзгө окшогон, балким учурда кош бойлуу болуп жүргөн аял затына жакшы каалоо тилек айтсаңыз болот. Не дейм эмдебейм. Тамаша. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Супер Кейджи порталына да ошентип мени сыйлап, кош бойлуулугумду тууралуу билгиңиздер келип, чакырганыңыздарга силерге чоң рахмат. Ишиңиздер ийгиликке улансын. Жана ушу бизди көрүп жаткан көрөрмандарга дагы кааларым бул узун өмүр каалайм. Ден соолугуңуздар чын болсун, ден соолук болсо баардыгы болот Кудай буйруса. Жана кош бойлуу айымдарга жеңил төрөт каалайм. Жана мен өзүмө да ошону каалап келип атам азырчы. Жакшы түшүнөт алар мени азыр кандай